Ассаламу алейкум, Талас обласынын тургундары, кандайсыздар? Барыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Туугандар, мен азыр Талас областындагы Айтматов районуна караштуу Сулуу Маймак айылына келдим. Бул жакта туугандар эко панелден салынып аткан финский тамга келдик. Туугандар, сиздер көрүп тургандай сонун болуп чекчейип, үстү да крышасы жабылып калыптыр. Туугандар, негизи ушул тамдар баардыгыбызга кызык болчу. Элдер негизи финский тамдарга өтүп аткан экен. Анан бунун жылуулугу, сапаты, жана дагы өрт кооптуулугу кандай экен бүт толук маалыматын алабыз, туугандар. Анан ушул тамды салып аткандагы ушу бригадага Аллахым дагы ден соолук берсин, күч кубат берсин. Жана дагы ушул ишти канча жылдан бери алып барып аткан ушу Артык акебизге да Аллахым ыраазы болсун. Ассаламу алейкум, кандайсыз аке, жакшы ден соолуктарыңыз? Алейкум ассалам. Жакшы. Бул там менен эми канча жылдан бери иштейсиз? Ошо бүт маалыматын берип коюңуз. Канча үй салдыңыз ушул убакка чейин? Ассаламу алейкум, туугандар. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Эми бул там боюнча айта турган болсок, бул тамдын иштеп келатканыбызга 20 жыл болду. 20 жылдан бери иштеп келатсыздар. 20 жылдан бери иштеп келатабыз. 20 жыл болду. Анан акыркы мына бир 6-7 жылдан баштап кардарыбыз көбөйдү да, аябай. Заказдарыбыз көп болуп. Азыр эми Кудайга шүгүр, көп эле кишилерге коюп берип атабыз тамдарды. 20 жылдан бери салып атсаңыздар, бул текшерүүдөн өтүп уже бүткөн экен да. Текшерүүдөн өтүп уже бул азыр өзүнүн немесине келип, кардарларыбыз бүт түшүнүп калды да, муну билип калды. Анан экологический деп коебу, ошо жагынан да жакшы. Бул өзү эко панель деп коет. Экологический, анан экономический да. Мындай айтканда, баягы фундаменттен баштап, эгер нөлдөн баштап курула турган болсо, бул фундаментти да биз өзүбүз эмесин баарын айтып беребиз. Мындай курасыңар депчи. Анан фундаменттин почти жарым акчасы эле өзүнүн чөнтөгүндө калат. Жакшы экен. Жүрүңүз, жанына барып сүйлөй берейик. Анан кийин бул баягы эме дагы баягы стенанын өзүнөн да экономичный да. Кирпичке караганда почти бир 50% экономичный болот. 50%, экономичный дагы. Анан мынакей бул ортодо камыш, мына камыш салынат, мондол. Камышына плотный салынат. Вообще кол кирбейт. Плотный салынат. Рейка. Анан бул жана экологический деген ушул да. Камыш, жыгач, карашыбак, ушул экономичный. Мурунку илгерки тамдар негизи ушундай болчу да. Мурунку тамдар ушундай да, экологический, чисто экологический деген ушул да. Бунун калыңдыгы канча болот эми ошону? Мунун калыңдыгы мына дранкалар кошулганда 12 сантиметр болот. Мунун ичинен тышынан кара шоок берилет, дагы шооктор берилет да. Ошол полный бүткөндө таза 20 сантиметр болот. Кара шоок, кумшоок бергенде? Кара шоок, кумшоок бергенде. Анан эми тургузган жактарын да бир айттыңыз. Мына тургузган жактары мындай болуп, ушундай болуп турат. Мынакей сырты болсо көрүндү. Мына ички перегородкалар мынакей 3 жерине мындай зымдар менен берилет. Этегинен, ортосунан, баш жагынан 3 жерине зым берилет. Биринчи этегинен баштасак, мынакей этегине мындай бурустар берилет. Бул эмеге фундаментке бекит, анкерный болттор менен. Круговой кайрды фундамент болсо. Бүт ар бир перегородка, сырты, бүт анкерный болттор менен эмеге кетет. Тиги бекилет, перфоратор менен тешип туруп. Анан кийин кайра стена анын үстүнө турат да, стена тиге бекит. Анан кийин барып стенанын үстүнөн дагы тигинде буруштар кетет. Аланда кошулган жерлерин баарын бастырып туруп анан урулат да. Негизги эмебиз багы ишкана тиги Таласта. Негизги ишкана. Ошол Таластан жазалып, ошол жактан чыгат. Анан кийин бияка багы ар бир кардардын өзүнүн үйүнө багы жеткизген жагы, эгер доставка, погрузка бизге кошула турган болсо, өзүбүз жеткизип эметип беребиз. Эгер бизге кошулбаса, кардар өзү алып кетет дагы, артынан барып өзүбүз установка кылып беребиз. Берден багы фундамент эгер дайым болсо, фундаментти келип биринчи өлчөп кетебиз. Анан ошол өлчөп барып, ошол размери боюнча жазалат. Эгер фундамент жок болуп, баягы проекти керек болуп эметип аткан болсо, анда бизде өзүбүздө каталог бар. Ошол каталогтан тандап бир проектини алып, анан эгер баягы фундаменттин койганча жазай бергиле дей турган болсо,
баягы фундаментке жеткизбей деле жасай беребиз. Бирок фундаментке барган кезде биз өзүбүз баягы жылкасын тартып, эмесин чыгарып берип коебуз, диагоналын. Анан ошол боюнча өзү куя берет. Деген байке. Анан ушул чоң жүктү да көтөрө турган мисалчы, буну тумбалардан да кетет да, тумбалар кармайт ушун бардыгына. Бул азыр бир эле таш да бул. Бул шиттин өзү менен өзү кетип атат. Эгер эки таш кала турган болсо, ар бир бурчтан эмелер кетет, тумбалар кетет. Эки таш боло турган болсо. Эки таш боло турган болсо. Бир этаж ошо шиттин эгер өзү эмете жетиштүү. турган болсо, эки ташты да көргөзөбүз го. Анан азыркы основной бул бир этаждыкы ушундай стена өзү менен эле өзү кармалып кете берет. Ушундай да. Үстүнө круговой дагы кагылат экен да. Полный мындай үстүнкү маурлат деп коет муну. Ошо үстүнкү маурлаты полный кругом ар бир кайерде перегородка кайерде эме боло турган болсо, полный ошолордун баары кагылып чыгат да. Анан тегиз болуп балка кетет. Анан балка кетет. Анын үстүнөн стропила анан ушинтип жабылып кетет. Негизи сиздер эмнеге ошо зым жагын айтып койсоңуз, мык какпай зым байлаган. Бул негизи көптөр баягы эме бере берет, минтип айтып берет да. Көөлө кардарлар суроолорунда минтет. Буну баягы тешип туруп эле наскос эме болт менен карматып салбайсыңарбы деп эмете берет да. Бул негизи болт менен карматканда баягы мертвый болуп калат дагы, бул кичине кыймыл деле монтип сындырып жибериши мүмкүн. Бул болсо зым менен бергенибиз, баягы өзүнүн эмеси боюнча бул зым менен берилгени, баягы бул зым жакшы да. Мынтип жылышып тура берет кыймылдап. Качан зым үзүлүп кетмейинче. Жана этаждарга да ошол каркас токотпойбу? Вартет коюп эле зым менен токотот. Ал типа ошол сыяктуу да. Бул анткени баягы жана этаждарда арматураны деле вартет койсо болот да. Вартетпейт. Аны деген ошо жана кыймылда үсүп чалат да. Ошол сыяктуу эле ошо арматураны деле мынтип зым менен токотпой, мынтип жылышып тура берет да. Ошол сыяктуу эле бул деле. Жүрүңүз комнаталарда кыдырайык. Проекти жакшы болуп тур бул тамда. Бул проекти аябай жакшы. Бери болсо холл, биягы санузел. Санузел болуп тур. Санузел. Анан кийин биягы болсо бир спальня мына. Спальня комнатасы. Негизи ушул жашап аткандарды толтура, сизде салганда. Жашап аткандар көп аябай. Аябай көп. Былтыр мурда жылы почти 43 кеткен. Жылуулук жагы кандай дешип атат? Жылуулук жагы аябай жакшы. Жылуулук жагында бүт эле айтышып атат. Аябай жылуу жакшы депти. Жылуулук жагында эч кандай эме жок. Кирпичти тургузган менен эле, кирпич менен салган менен сыртына ардеке кылып атпайбы? Пеноплекс ардекелер чаптап. Бул ошондой эле жылуулук берсе керек, э? Бул ошондой эле ичинде туруп эми жылуулук. Анан көптөр баягы кээ бирлер бар эми баягы сыртынан бугадай эме кылбай пеноплекс менен эме менен каптап койгондор бар. Капташып атат. Анан кээ бирлер болсо ушуну сыртынан эле карашып, ичи тышын шоп эле жашап аткандар да бар. Ар кандай. Элдерге эң кызыгы бул жакта өрт коопсуздугун сурайт да көптөрчү. Ошол жагынан кандай дейсиз? Жалаң жыгаш болгондуктан. Өрт коопсуздугу жагынан бул эми өрттөн эми Кудай сактасын, бирок өрт жагы боло турган болсо бул негизи эле өрт коопсуздугуна азыр дарысы келип калган. Ошондой дарысын чачышып атат. Кызыл дары экен. Ошондой дарысын чачышып атат. Бирок аны көргөндөр бар. Эме кылып, интерес кылып, эметип. Огнезащита деп коебу ушуну. Биозащита, пожар деген ушундай сыяктуу дарылар бар. Азыр биздин Таласка мурун Бишкекте эле болчу. Азыр Таласка да келип калды. Ошону чачып койсо болот. Пульверизатор менен эле. Швайлек де, ошондой. Швайлек деле азыр ушул турушунда чачып салат. Анан чычкан жагынан айтып коңуз. Анан чычкан жагынан буга камышка негизи эле чычкан жолобойт. Вообще камышка чычкан жолобойт. Муну баягы биз анткени көрүп жүрүк да. Тамдарда жазып атабыз, тияка да камышты ишканага түшүрөбүз. Эң акыркы камышты алсак да жерден бир чычкан көрбөйсүз астынанчы. Бул камыш эме чычкан жагынан эч кандай эме жок буда. Анан дагы электричествосун жакшы коюш керек. Азыр электричество менен материал көп го, азыр баягы гофраларды кийгизип, ушундай кылып электричествосун да жакшы коюш керек. Анан эми жыгаштамда илгертен бери эле жашап аткан кишилер көп да. Өрттөнбөй эметпей элечи. Анан болгону өрттү биз өзүбүздөн эле болуп калат да кээде. Өрттөнсө мындай эле тамдар өрттөнүп атпайбы азыр? Мындай эле тамдар өрттөнүп отур, анан өрттү биз өзүбүз эле кылып алабыз да. Бул эми шып алгандан кийин дагы эми от бул эми азыр мындай турат, мынакей
ішіп алғандан кейін бұл ичи тышын ішіп алғандан кейін дагы бекемдейт. Аябай бекем там болот. Негизи эле да. Бул жер титирөөгө да туруштук берет. бул Шамалга. жанагы ошол жагы дагы. Бул жана сейсмоустойчивый деген ушул да. Бул анткени баягы акыркы эме фундаменттен баштап акыркы тээ крышага чейин полностью бири-бирине связанный кармап атат да. Бул баягы сейсмоустойчивый деген. Балка чышталганда да байланат бири-бирине. Балка чыштаганда да бүттү стеналарга полный кагылып атат. Ошол жагы дагы бул бекемдиги ошол жагынан дагы да. Түйүнөн баштап кармалат экен бири-бирине байланып. Анан балка жагынан да байланат экен бири-бирине. Демек бул ошо бекем экен да. Адамдар те акыркы стропила подшиферный анан шиферга чейин бүт бири-бирине эле кагылып кете берет да. Эки этаж кылып аткан эми болду экен да бул айтамдар. Эки этаж. Эки этажда эки этажга бергендер көп. Анан мунун бир немеси бул баягы азыр бүт жакка кетип атат биздин тамдар. Полностью Бишкектин көп жерине коюлуп калды мындай тамдар. Азыр Жумгалга жазалап атат бир там. Токтогулга, тияка бияка ишил Кыргызстан боюнча баягы кызмат кетип атат да. Бул тамдын размери канча? Билмейм. Бул тамдын размери 14-13. Канча убакытта бүтүрүп бердиңиздер ушу дуалын? Дуалын биздин өзүбүздүн жасап эметкенибиз тияктан где-то бир 5 күндө жасалды го дейм. 5 күндөй. Турубуз канычы? Бияка установка кылганда 2 күндө бүттү. 10 күндүн ичинде бүтөт экен да бир там. 10 күндө бүтүп калат. Ушундай чоң там. Ушундай чоң тамдар. Анакей. Чакан тамдар ошо бир батале бүтөт, бир жуманы тегерегенде. Анан эми мындай материал менен там эле эмес, навес, сарай, ушундай нерселер да жасаса болобу, салса болобу? Бул эме менен бүттүн эле жасай берсе болот. Азыр эме мындай кээ бирлерин баягы жасаткандар бар. Там, гараж, сарайын полностью ушу менен курдургандар бар. Сарайындагы? Сарайындагы бир жерге куруп бердик. Гаражы, очокканасы, тамы, сарайы полностью ушу менен курулган. Жана бука байлангандарды жерлерди мындай сүзүп, мындай кулач чалбайт экен, оюп. Жок. Андай сарайга эч кандай бул сарайга аябай бекем эле. Туруштук берет малсалга. Анан кийин квартира салдырышып атат. Бишкекке бир жерге коюп келдик, Агыргөөгө. Бир квартира койгонбуз, ага беребиз. Анан коммерческий жанагындай швея, мия тигүү эмелерди да койдурчуп атат. Складтарга да койдурчуп атат. Коюп атабыз баарын эле. Ушул кардарга эмне кандай заказ айтса ошону кылып бергенге болот да. Анан тамдын бийигине да жараша ошол да. Тамдын бийиги бул эме эң основной эле тамдын бийиктери полностью эле 2.75, 2.80 эми кардардын ошо. Азыркы учурда ошондой болот да. Ошо 2.80ге чейин болот да. Анан негиздери эсептегенден айнектер глухой эсептелинет да, эшик айнектер. Эшик айнектер глухой эсептелинет. Анткени себеби биз бул баягы могу айнектерди азыр могу айнекти алып сала турган болсок эле бул айнектен бир болбой калды дегенде бир 3-4 квадрат ырып кетет да. Бул эми айнектин деле немелин келтириш оңой эмес да, кыйын да. Ошон үчүн глухой эсептелинет. Глухой эсептелинет, анан кийин биз ошого жараша баа коюлган. Анткени биз деле сокмодо иштегенде глухой эсептечик да, эшик айнектердичи. Анан ары бир кайрылып өтүп жүдөп кетесиң да. Ошо целый кеткен жакшы болчу да. Глухой эле эсептелинет, анан ошого жараша баасы ошондой эле болот. Жакшы экен. Мына үйдүн сыртын көрүп атабыз, аябай бийик там экен, бул подвалы бар. Ананчы бул жагында дагы бир суроо да. Бул дубалдарда астынан сырез өтө берет го, кээ бир дубалдардачы. Бул андай сырез жагын кандай талап кылат? Бул сырез жагы эч кандай эле бул азыр мунун фундаменти бийик болуп атпайбы? Эми жапыс фундаменттер эле болот. Жапыс фундаменттерге эме берилет, толь берилет. Обязательно толь берилет. Кээ бирлер баягы 2 кабат кылып койдуруп койгондор бар. 1 кабат кылып коебуз. Толь берилет да. Нымдуулук кайра өйдө жыгачка өтпөш үчүн. Бирок көгөрүп неме болбойт да. Эч кандай болбойт андай. Андай эч бир эмеден клиенттен кардардан угу элекпиз. Дубалга караганда сырез жокпу да? Жок, эч кандай. Бул өзү жыгачы өзү кургак. Негизи бул баягы тияктан жазалып, бияка келип установка болуп, антибинти полностью шыбакка чейин бул жыгач аябай как кургап калат. Как кургагандан анан мына камыштарды дагы атайын ошо немеде жана кышында заготовка кылабыз да. Бул кышында камыш ошол
бышып сапсары болуп өзүнүн эмесине келип турган учур болот да, кургак болуп. Анан эми неме кылып койгон жакшыраак болуш керек деп койдума. Бул дубалы бүткөндөн кийин крышасын жаба салган, Дубалым бүткөндөн кийин эми крышасын бат эле жапкан жакшы негизи. Негизи жакшы. А кокус кээ бирлери шарты жок болуп калып. Анан эгер баягы кичине баягы шартка байланыштуу болуп кала турган болсо, бул эч кандай эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Тоштук берет, тура берет. Эч кандай. Үстүлөрүнөн пленка жаап койсо, Пленка жаап койсо болот. Суу кирбеш үчүн. Суу өтпөш үчүн. Анан бирок баягы основной эми бир жылга эч кандай эчтеке болбойт. Туруп берет. Эгер баягы мүмкүнчүлүк жапканга келбей атсачы, бир жылга туруп берет. Эч кандай эчтеке болбойт. Анан мисалычы кирпич менен там согозуңбу, тургузасыңбы, сокмо менен согозуңбу, мисалы тамдар кандай болсо да кыйшайып кетет го. Ооба. А бул эми түп түскөн жакшы экен. Аларга караганда түз турат экен да, урөөн менен. Ооба. Урөөн менен тургузасыздар да буну. Бул мындай болот. Бул мынагу ар бир шит мында бөлүк да. Мына ар бир бөлүк шитте диагонал чыккан. Ар бир шитке диагонал чыгат. Анан диагонал чыккан шитке бул мына эки шитти алантип туруп эле мынтип бириктирип атпайбы? Ооба. Бириктиргенде эгер буда диагонал жок боло турган болсо, мынагу башы же этеги ачылып берет. Келбей калат, Келбей калат. Анан экөө тең мындай келген болсо, урөөндү өзү чыгарат. Анан кийин мынагу ички перегородкалар, мыналар кетип атпайбы? Ооба. Булардыкы ар бир мына этегинен тиги этегине, кайра тигинин үстүнөн, мунун үстүнө метр тартылып туруп коюлат. Ошондо бул стена түп-түз болуп берет да. Анан бул нестерин ошо проектиңиздерби? Бул эме каталог. Каталог деп коебу, Бул каталог. Ушул биз өзүбүз жасаган тамдардын баары ушул проектиси ушуда. Нелерге сунуштайсыздарбы? Ушуну чыгарып койгонбуз. Мына бир этаж бар, эки этаж бар. Мына жерде баягы кимге баягы проекти эме ар ким ар кандай да кардарлар. Кээ бирлердин баягы өзүнүн проектиси болуп калат, кээ бирлердики баягы проекти жок болуп калат. Ошол убакта мындай эки этаж, бир этаж тамдардын мындай проектисин бияктан келип тандаса болот да. Сарайдын эмелери бар биякта. Проектлеричи. Ошого жараша баягы келип тандай берсе болот. Анан ички комнаталарына чейин бар экен, булар. Эки этаж, бир этаждыкы. Эки этаж, бир этаж бүт полностью. Демек, там саларда ошо сиздерге байланышып көрүп алыш керек экен, Көрүп алса болот. Келип телефон аркылуу сүйлөшүп, анан мынакей сарай. Бул сарай. Бул Ташарык деген айылда турат ушул сарай. Ушу сарай салгансыздар, Ушу сарай салып бергенбиз. Ташарыкта мынагу сени алба көптөр суроо берип атат да. Бул үстүнө чөп жыйсак көтөрө алабы деп. Мына көтөрөт. Асты ушундай менен салынган, үстү сени ал. Мынакей. Ошол эмеси тиги чөптү көтөрөт. Мен өзүмдүкү деле ушундай сарай, үстү сени ал менен. Ушундай менен салынган. Үстүнө почти 800 чөп жыйналат. Анан бул эми мен бул камыштан салынат экен билбептин, ортосундачы көбү ошо пена белексти кабабы деп ойлогом да. Ооба. Негизи бирдек эле камыштан кылдырып атабы же пена белекс кылдыргандар барбы? Эми ал жагы мындай. Негизи пенопласт менен деле баягы заказ бергендер бар. Кардардын өзүнүн талабына жараша да. Анан бирок основной неме басым камышка болуп атат. Камышка басым көп. Басым көп, Пенопласт менен жасап бер, пенопласт анан жана базалит, же болбосо пенопласт анан стеклоото коюп жасап бер дегендер бар. Бирок алардыкын баягы өзүнүн талабына жараша кылып беребиз. Мен ойлойм да ушул камыштыкы катуу экен да, мисалы түрсөң өтпөйт ар жактан. Бул жакшы экен. Эмеси баягы ачыгын эле айткан жакшы эми. Пенопластка караганда бул камыш аябай эме бекем болот. Анткени баягы стенага плотный салынып, анан ылайды да жакшы кармайт. Ошол убакта да. Чем пенопластка караганда. Бирок пенопласт эле баягы жылуулук жагынан, неме жагынан аябай жакшы. Чычкан аралабаганда жакшы экен муну. Бул чычкан чычкан деле кире албайт го дейм. Аралап деле кире албайт го дейм, карачы. Колун кирбей атат, анан ошо чычкан каяктан кирет. Ооба. Анан там полный бүтөт го, евро жазылып, анан кийин Аристон таккандар
бияк бетинен өткүзүп койсо эле болот экен да, жана өткүзүп туруп бурап койсо. Эмени жана Аристон эмелерди илгенде аларды бул нар жагынан мындай өткүзүп деле, бияктан өткүзүп деле, анан бияк бетине мындай пластина коюп деле, кайра болт менен тартып туруп, анан кийин биягынан кайра илип койсо болот. Ошентсе болот экен. Берки тамдарга деле ошондой кылышып атпайбы? Телевизор деле ошондой кылса болот экен. Телевизорлор деле рейкаларга туш келип калса, рейкаларга деле шуруп менен бекитип туруп илип койсо болот. Эч кандай эме болбойт. Анан бул жанагы стойкалары мына ар бири баягы эме 70-80 сантиметр сайын мына щит немесине жараша коюлат. О стойкалары. Шелп эмеге чейин, метрге чейин барбайт да. Метрге чейин бара турган болсо, бул стеналар, эме дранкалар мынтип шолкулдап болуп калат. Ошон үчүн баягы стойкалар жакын коюлат. Мык экен, сиздер мык колдонуп эткенсиз расында эле. Мык эле. Жакшы. Бул тамдын баарына шуруппен бериш деген. Жакшы экен анда, мынакей колуңуздарга береке, ушу ишиңиздер ийгилик, элдин кызматында болуңуздар. Бирок дагы экинчи там бар да, ошонун каякта эле экинчи там? Эмеде Чолпонбайда. Чолпонбайда? Ал ошол как раз Бенопласт менен. Анда көрөйгөн да. Ошону көрөйлү. Кийинки сөзүбүздү ошол жактан улантабыз, Анан Нурлан байке ушул үйдүн кожоюну экен. Байке кандай, жакшыбы ден соолуктарыңыз? Жакшы, Аллага шүгүр. Бул үйдү салардын алдында ким менен байланыштыңыз? Каяктан көрдүңүз эле ушул мындай үй салып аткандарын? Мен бир Бишкекке барып калып, ошо ийинин коңшусу бар экен. Ошол коңшусунун үйүн көрүп алып, жакты да тамчы. Үйдүн жылуулугун айтты, кажайын айтты. Эртең менен жаксам кечке чейин жылуу турат dedi. Ошосуна кызыктым. Анан берчи, телефон номерин берчи болсо деп. Ошолордон алып анан кийин бул кишиге жолуктук, телефон менен чалып бул келди. Акеш. Ушу байкелер салган бекен ошол үйдү. Ошол үйдү ошол кишилер ким тургузду дедим. Ким тургузду десем, ушу Таластагы жигиттер деди. Анан ушу үй жылуу экен. Жылуу экен. Ошо жылуулугу жакты мага, сапаттуулугу, дуалын эмесин карап турсун деп. Бардык жагынан экономичный, жылуу. Бир талай эле эконом болгон чыгар сизге. Ошосуна кызыктык. Жылуулугуна кызыктым эң биринчи. Фундаментке эң немеси жакшы экен, кыскасы. Жеңилдик болот. Ошосу жердин неме жана састак жерлерге ушундай кылса жеңил болот экен негизи. Артык үкөмө разы болуп атыр, Алла разы болсун. Эл керегинен жараган жигиттерден мол өрсүн. Ошол кызматыңыз өзү өрсүн. Бизге жакты. Шаардан, Бишкектен көрүп келип жактыгынан салды, Кудай буйрса көрөбүз жылуу болуп. Рахмат. Туугандар, биз азыр Айтматов районуна караштуу Чолпонбай айылына келдик. Бул жакта мынакей 2 этаж болуп салыптыр. Бул ошол эле конструкциядан салынган экен, бирок 2 этаж болуп салыныптыр бул там.
Анан бул жагы көрүп тургандай ошол пенопласттан салынган го дейм, өзгөчө экен. Бул эми Камыш эмес экен да. пенопласт, камыш эмес. Бул эми жанагы тартканыбыз эме камыш менен да. Бул типа ошондой эле, бирок болгону баягы мунун ичине пенопласт, анан стекловато, анан мына сырткы беттерине фольга салынган. Фольга бар дагы. Фольга бар. Үч нерсе бар. Үч нерсе бар ичинде. Негизи эки этажда өз көз менен көрүп ишенип атам азырчы. Бул эки этаж турганына. Анан бул камыш менен деле салына берет эки этаж. Мунун менен деле баягы бул камыш менен мунун эч эмеси деле жок. Болгону баягы бир эле айырмасы баасынан. Баасынан эле айырма экен да. Баасынан айырма. Бул анткени баягы пенопласт менен жасалгандан кийин мунун баасы өйдөрөөк болот. Бул кожоюнун талабы го дейм. Бул кожоюндун өзүнүн талабы. Жүрүңүз келейик да ичине көрөйүк дагы. Бирок жана калыңдыгы ошол эле да? Калыңдыгы ошол эле. Эч кандай эмеси ал жагынан калыңдык жагынан тигүү деген айырма жок. Мынакей бул ошо мына бу жерде стекловато и фольга, анан бияк сыртында пенопласт. Пенопласт экен. Жылуулук жагынан кандай эми эко камыш менен бул? Бул жылуулук жагынан бул деле жылуу аябай. Бул деле жылуу. Бул аябай эле жылуу болот. Кайсын сунуштайсыз өзүңүз? Мен өзүм сунуштаганын эми баягы элдин талабы камышка басымдуулук болуп атыр да. Жашап көрүп атат да анткени. Чисто экологический деп камышка аябай басым болуп атат. Бул менде канча там салдыңыз? Же биринчи жолу бул? Муну менен бир эки жерге эле салдык. Эки жерге. Пока жашап атабы, жашай элекпи? Бирөөсү жашап атат. Бирөөсү жашап атат, анан бирөөсү муну ушуну курдук. Бул эме мурун деле ушундай менен салынып жүргөн тамдар бар. Анан бирок анан баягы камышка басым көп болуп кеткенден кийин муну баягы токтотуп койгонбуз да. Анан эме болуп атат эми баягы кээ бир кардарлар өздөрү баягы сунуштап атат да, ушундай менен кылып бер депчи. Анан ошого кылып берип атабыз. Мен деле ойлогом ушундай эле салынабы депчи ичине. Көрсө ошо камыштын система биринчи жолу көрүп атам да. Ичине кирип кыдырайык эми. Ушул мынакей бери коридор экен. Биягы болсо баягы узун эле бойдон бир эле зал, анткени бул эки этажда. Узун бойдон зал болуп кетти. Экинчи кабатына жатат бул шеге? Анан экинчи этаждары баягы спальнялар ошо жака чыгып кетти да. Бул жай узунунан экен. Анан бул узун коридор, тетиги баш жагында лестница. Лестница көтөрүлүп экинчи этажга чыгат ошо янан. Ошол жактан болот экен. Биягы болсо баягы кухня. Кухнядан мынакей эшик чыгып кетет. Бул жактан эшик чыгат дагы биягы топка. Топкадан кайра сырткы эшик чыгып кетет. Өзүнчө бул жактан чыгып кетет. Жактан ошол жактан чыгып анан кайра кухня. Бул жердечи мен көрүп атам да, ошол балка 2 кабат болуп тур да. Бул балка 2 кабат болуп турганы мынакей мунул жерде мунул балка ылдый туруп атат. Бул потолоктуку. Ал да өйдө туруп атат дегене тетинде болуп туруп подставка 5тик берилип туруп. Полго дейби? Анан кийин ал өйдө турат дагы, ал полго кетет. Ошондо баягы полду төбөлөгөндө потолокко эме болбойт да. Күч келбейт. Кыймыл болбойт. Ийилбейт экен. Потолокко эч кандай ошон үчүн турбайбы? Бул. Анан бул 2 кабаттын жанагы бурчтарын кандай кылдыңыздар, ошондо бир көрсөтүп кетиңизчи жанагы. Айтып атканчы? Тумбаларымбы? Мынакей. Эме мынакей муну жерде муну тумба. Бул тумба. Бул баягы көптөр эме төрөт да. Бул 10го 10дук да өзүчү. Негизи 10го 5тик болуп мындай болуп 2 бөлүнүп тилинет. Анан баягы көптөр ширле мындай эле 10 кондук кылып туюк тилбейсиңерби дейт. Ал туюк тилгенде бул баягы ийилип кетиши мүмкүн да. Ийилип кетсе аны түзөш кыйын болуп калат. Анан муну баягы 2 бөлүп туруп, анан кийин түзөп туруп анан кагабыз да. Анан ошондо кое бербейт. Анан бул мынакей муну этегинен баштап башына чейин узун бойдон кеткен. Бул кошулган эмес, бөлүнгөн эмес. Бөлүнгөн эмес. Основной биринчи этаждагы экинчи этаждагы стенасын ушул тумба кармап берет. Ушундай. Бул канча метр? Бул азыр муну 5 где-то бир 5-60 болуп турган эми. 5-60 тумба. Анткени биринчи этаж 2,75, экинчи этаж 2,65, анан ортодо тети 20 сантиметр эме бар да.
Бул тумба канча жерден неме тургузулган? Канча жерде? 4 буручта элеби? 4 буручта, анан аркы балкон жакта 2 жерде. 6 буручта. 6 жерде бар, э? 6 буручта бар экен. 6 буручта бар. Пенопласт менен. Жакшы экен. Азыр эми биз экинчи кабатка да чыга албайсыздар, бул тепкичтер да жок экен, э? Тепкичтер жок, азыр чыгара албайбыз. Бирок экинчи этажда так 1, 2, 3 спальня, бир эме гардероб бар. Жүк бүк жыйнай турган комната. Анан бир холл бар. Бери болсо лестница, мына айнектен лестница көтөрүлүп турат. Ушундай. 2 база, 2 башка дедиңиз. Анан туугандар негизи дайым эң негизги жолу кызык жери базада, бул жактачы. Базына келсек, телефон номерин экранга калтырып койдум. Бул усталардынчы. Ошого байланышыңыздар өзүңүздөр. Анткени бул жерде база айтылат турган болсо, бул видеону эмки жылда көргөндөр болуп калат. Анан ошол баалар өзгөрүп турат жыл сайынчы. Ошон үчүн бул жерде база айтылган жок. Өзүңүздөр телефон чалып, базаны сүйлөшсөңүздөр болот, туугандар. Негизи эми берки кирпич сокмого караганда 50% арзан деп айтылып атат да. Жакшы эле. Мен эле кызыгып калдым негизи, жакшы экен. Өзүдөн мындай бат бүтөт экен бир жагында. Зыяндуулугу жок. Экологический экен да, туугандар. Жакшы, үйлөрдө канча деген үй салып атыр 20 жылдан бери. Проверкадан өткөн, текшерүүдөн өткөн да. Канча деген эл жашап атат, бардыгы эле ыраазы экен. Анын этегинде дагы канча там салынган тамдарына слайшо кылып жазап коем. Ошондо көрсөңүздөр болот, туугандар. Кыргызстандын бардык жагына кыдырасыздарбы эгер чакыра турган болсо? Ооба. Барат, э? Кыргызстандын бардык аймагына барабыз дейт, буюрса, чакыра турган болсо. Ошол экрандан номерге байланышыңыздар, туугандар. Жакшы, буюрса элдер бара-бара ушундай финский тамдарга өтөт болуш керек. Жакшы, шамалга да туруштук берет. Бул негизи сиздер да жана айтып аттыңыздар беле, ушу бузуп аткан кезде сорго неме көтөрө албай койду дедиңиздер, жула албай койду деп. Ооба, ошо бир стенаны мындай кагылып калган, этегине кагылып калган, мыкты сууруп көтөрө албай койду да. Экскватор менен. Экскватор көтөрүп алганда шамалга жакшы эле туруштук берет экен. Шамалга аябай эле туруштук берет. Эч кандай шамал, анан тиги бу деп багы сомнение болушпасын, бирок биз багы канча жылдан бери иштеп атабыз, баштан өткөздүк. Мун эмеси аябай эле жакшы да. Жакшы экен, буюрса. Только ошол сиздер фундамент куярда эле ушу байкелерге байланышыңыздар. Ошол кандай кылып фундамент куюштун бардыгын айтып берет. Анан өздөрүнө да жанагындай каталог бар экен. Ошо каталогун көрсөтүп, проектти тандай турган болсо. Проектти тандай турган болсоңуздар, мына сиздерге сунуштайт. Ушуну кандай тамсалышты. Саламатсызбы эже, кандайсыздар? Саламатчылык, жакшы, Кудайга шүгүр. Бул үйдү сиздер салдырып турсуздар. Ооба. Эми каяктан көрдүңүздөр мындай үй салып атканын? Мен өзүм Таластын башынан болом. Ошол жактын кызымын. Анан ошо айылымдан төркүнүмдөн бир 2-3 жерден көрүп калып, анан ушул таммага аябай жакты да немеси. Салынышы, анан көрүнүшү, анан мындай чөнтөккө да ылайыктуу экен. Анан ошо менен аябай кызыгып калып, сураштырып, бул баланы, Артык деген баланы таптым. Бу да өзүмдүн атамдын жолдош баласынын баласы экен. Анан ушуну менен сүйлөшүп, анан немелери жагып мага аябай кылган иштерин, жумушуна чейин барып көрүп, барын кандай иштешип аткандарын, балдардын өздөрүнүн да аябай немелери жакшы экен. Адамга кылган мамилелери да, жасаган иштери да аябай жагып, анан мен булар менен сүйлөшүп, анан баасын да келиштирип, анан ушундай там салдык. Кудайга шүгүр, бат эле бүтүшөт экен. Канча убакытта бүттү бул? Булар өздөрү тияктан канча күндө курду билбейм, бир 10 күндө эле бүтүп коюшту го дейм, тияктан өздөрү жасаганы. Анан үйгө келгенде 3 күндө куруп коюшту. 2 этажды 3 күндө эле этажный там заңгырып эле туруп калды. Не деген? Ушундай, жакшы. Жакшы. Башкаларга да сунуштайсыз? Башкаларга деле сунуштайм. Мынакей аябай эле жеңил неме экен. Батыраак бүтөт экен, чөнтөгүңөргө да ылайыктуу. Эч кандай коркпош керек, өртөнөт деген жок. Жок, Кудай сактасын. Эми ал жагын өзүңөр ылайыкташтырып, сырттарын жылуу кылып, шоап жакшылап. Шоап, жакшынакай кылып шоап, ичтерин жылуу кылып алсаңар, аябай эле жакшы экен, ылайыктуу чөнтөгүңөргө. Ошондой, жакшы. Жакшы. Анда жакшы экен, ушул үйдө жакшылыктар гана болсун эже. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Буюрса далай тойлор болсун деп отурабыз.
бүткөндө бир жашап аткан кезде келет чыгарыбыз дагы. Буюрса келгиле. Келип көрсөтөбүз дагы. Астында эле той кылабыз, ошондо тойго келип чакырам силерди. Буюрса жакшы. Аман эсен болуңуздар.